Арыстамбаб айылындағы Қоштерек негізгі мектебі 2005 жылы құрылған. Мектептің имараты кезінде жергілікті бийлик, ишкерлер жана элдин салымы менен бүткүрүлгөн. Андан бери 15 жыл уақыт өтсө да спорт зал құрылған емес. Бұл жылдар аралығында окуучулар кышкысын дене тарбия сабагын класстык бөлмөлөрдө окуп келишкен. Мурда биринчи спорт зал құрылған емес, проект бар болчу, проект ошол боюнча kuruldu bu sport zal. Бирок мамлекет тарабынан ушул убакытка чейин спорт зал куруп бергенге мүмкүнчүлүк болгон жок да. Спорт зал жок, окуучулар кышында дене тарбия сабагынан класста окуйт болчу, шашка, шахмат менен кружоктор уюштуруп. Анан спорттун башка түрлөрү боюнча мүмкүнчүлүк жок болчу. Спорт зал болбогондуктан Өкмөткө спорт зал муктаждыгы боюнча кайрылууларда майнап чыкпай жергиликтүүлөр айыл тургуну Кубатбек Досматовго кайрылышкан. Көп жылдан бери Орусияда сода сатык менен алектенген мигрант элдин суранычын четке какпай 4,5 миллион сомго спорт зал куруп берди. Элдерден кандай десем, бул жерде негизи школа да жок болчу. Элдер өзү топтонуп убагында 2004-5 жылдар школаны салган болчу. Анан спорт залы жок, каражат жок деп элдер кыйналып, жаш балдар, окуучулар кышында спорт залы жок, кыйналып атат дегенде. Анан мен негизи өзү Россияда иштейм. Акча кичине каражат болгондон кийин келип спорт зал салып бердим да. Ишкер курулушка керектүү материалдарды алып берген болсо, жергиликтүүлөр ашар жолу менен имаратты өздөрү курушту. Аларга адистер көмөктөшүп, курулуштун сапатына көз салып турган. Азыркы адамдар бардыгы эле почти устоп калыптыр. Түшүндүрүп койсоң эле кылат. Мындай кыл дейсиң, шу кыла берет. Алмаш, мисалы үчүн бир адам келип алып иштей бербейт. Анча-мынча немелерди акча берип кылдырдык аны. Биз фермерлерди кылдырдык акча менен. Курдурдук берди, о жерде туруп даярдап. Имараттын ачылуу аземине спорттук иш-чара уюштурулуп, жергиликтүүлөр залга жык толду. Алар буга чейин спорт залдын жоктугунан кошуна айылдарга барып, убара тартышчу. Ушу муктаждык өтө чоң бар болчу. Мында азыр чакан болсо дагы бардык шарттары бар. Кышын жайын иштейт. Буга чейин биз ошо кошуна айыл өкмөттөргө барып, наркы Правда деген айыл бар, ошол жерде ушуна чакан спорт неме бар эле, комплекс. Ошол жерге барып жаштарыбыз кыйналып алыста, ушундайлар болчу. Азыр мына Кудайга шүгүр жакшы болуп калды. Жаңыдан курулган имаратта спорттун бир нече түрүн ойноого болот. Алдыда ага кошумча жуунуучу жана кийинүүчү жай куруу жагы дагы каралууда. Эске салсак, жеке ишкер Кубатбек Досматов өткөн жылда Арыстамбабда 7 миллион сомго чукул каражатка 2 кабаттуу мектеп куруп берген болчу. Калыбек Көчкөнбай, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.